Namazdan keyinki zikirlerdi farzdan keyin aytış керек mi же сүннөттөн кийинби? Ушуну канча жолу айттык. Namazdan keyin zikirlerdi bizde Hanefi mazhabda ушундай болуп бөлүнгөн. Эгерде кайсы бир парыз намаз боло турган болсо, ал парыздан кийин сүннөт жок боло турган болсо, анда парыздан кийин ошо зикирлерди айтабыз. Ал асыр намазынан кийин, анан багымдат намазынан кийин. Ал эми кайсы парыз намаз боло турган болсо, андан кийин сүннөт боло турган болсо, сүннөттөн кийин зикир чалабыз. Далилдерин угуңуз. Биринчиси. Эмне себептен жанагы ушул проблеманы элдерге таркатып аткандар, адамдар сүннөт окуп атканды көрүп атасыңар, намазда таспих тартып отурушат. Ошо туура эмес түшүнүктөгүлөр ошолор. Биздин мазхабтагылар эмес. Алар пайгамбарыбыздын хадисин угуп калган. Намаздын куллу дубур сала, ар бир намаздын аркасынан зикир чалгыла деген. Жакшы экен. Ошо мазхаб кармабагандыгыңыз сизди ушундай нерсеге алып барып атат да. Bir hadisти көрөсүз да, ошого амал кыласыз, башка хадиске каршы келесиз. Ханафилер, Ханафи деген миллиондогон алымдар ошо хадистердин бардыгын топтоп туруп, алымдардын, сахабалардын, табииндердин амалдарын топтоп туруп бир жыйынтык чыгарган. Жанагындай. Эгерде сүннөттөн, парыздан кийин сүннөт болсо, сүннөттө окулуп андан зикир кылынат, парыздан кийин сүннөт жок болсо, зикир кылынат. Эми сиз айтып аткан хадис парыздан кийин сүннөтү жок намазга айтылган. Дүбүр. Муслимде башка хадис келген, Айша энебизден. Пайгамбарыбыз фарыздан кийин Аллахумма антассалам ва минкассалам деген дуаны айтып туруп, шунун микдарынча гана отурат эле дейт. Андан кийин эмне сүннөткө отурат? Ошондо эки хадисти тең бир кылып Ханафилер амал кылат. Жанагы бир хадисти көргөндөр мына хадиске амаллата, тиги хадиске каршы келет. Себеби Аллахумма антассалам минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам деген микдарча гана отурат эле дегенден кийин сүннөткө турат болчу, сен сүннөт мыктардан отуруп зикир чалып атасың. Ошон үчүн мазхаб кармаш керек. Мазхаб кармасаңыз хадистерге толук кандуу амал кылуунун жолун көргөзөт. Мазхаб деген нерсе сени буза турган нерсе эмес. Мазхаб деген пайгамбарыбыздын жолун сага түз көргөзүп бере турган ишеничтүү булак. Сага кандай кепилдик бар? Сен өзүң түшүнүп бир намазды окуп атасың. Бизде миңдеген алымдар түзүп берген система бар. Биз ошо менен окуйбуз, сен өзүң түшүнүп окуйсуң. Ошондо кемдиги туура болот. Ошон үчүн мазхаб кармаш керек. Мазхаб кармасаңыз адашпайсыз. Мен сизге жооп бердим деп ойлойм.